Өзүңүздөр билгендей эле Чехова көчөсү. Урматтуу туугандар, мына жерде билесиздерби, баня, саня ушундай бирдемкелер болчу. Азыр бүт бузуп алышып, Чехованы кеңейтишип атат. Буюрса жакын күндөр бул жерге асфальт төшөлөт, себеби мына эски тротуарды түп тамыры менен алган да. Сиздер көбүнчө мына дарактарды жакшы көрөсүздөр да. Ушул дарактарды айтсам эле тийбе дей бересиздер туугандар. Конечно, бул дарактарга эч ким тийгизбейт десеңиз, тура берсин, жакшы эле. Бирок бунун пайдасынан зыяны көп болот атпайбы мына? Караң, тамырлары лотоктордун түбүнө кирет. Бордюрларды көтөрөт, өзүңүздөр билсеңиздер, баягы аңгүл-дөңгүл жолдор, тротуар кылсаң, тротуарды бузат, тамырычы. Мына караң. Муну тамыры мындай жерге карап өспөйт экен да, капталга карап өсөт экен. Тура эми булар шаарыбызда канча салкын болуп турат. Бирок bundan ham салкын дарактар бар да. Не дейсиздер ошолоргочу? Караң, тамырларына мына бетондордун түбүнө чейин кирип калган да. Эми барып ортолоруна башкача дарактарды эгип, акырын булар эскирип калды да уже. Ушуларды кийин алса керек. Караң, мына доңкойгон дарак, мына жерде тамырыны карасаңыз канча турат. Ошого мен ойлойм, мындай жакшы дарактарды эксе, шаарлыктар каршы болбосо керек. Кудай кааласа, жакын күндөрү ушул жерлерибиз сонун болуп, тротуарлар мына жерге лотоктор коюлуп, азыр Чехова ушундай иштер жүрүп атат туугандар. Эми мени чындыгында Кызылкия шаарындагылар көрө берип уже тажады окшойт. Менин видеороликтеримди көбүнчө чет мамлекетте жүргөн биздин кызылкиялыктар, кыргызстандыктар көрөт экен да. Анан тарынбаңыздар, бул күнүгө эле шаарда ушундай нерселер чыгарып атат депчи. Эми болгон жаңылыкты айткым келет экен да элгече. Элдер эмне болуп атат деп личкага жазып сурайт экен. Ошондон капа болбоңуздар туугандар. Мен болор күчүмдү ушу пешком жүрүп болсо да сиздерге Кызылкия шаарында эмне жаңылыктар болуп атат айтып турайын деп чечкенмин. Жаман көрбөй туруңуздар, буюрса жакшы күндөр алдыда. Караң. Канализацияларды да бир сыйра эреттеш керек экен, лотоктордун чукурураак отургузуп, Кудай кааласа жакшы.